Sonra açılıp meriyeге ötkenden beri 1 so'm to'lamayapsizlar arabalar, to'g'rimi? Ash so'zni aytishib qo'y. Men to'lab o'taman. Yo'q ko'zimga ko'rmay. 10 so'mdan 50 so'mga chayin olinadi. Haqiqatlik bormi? Jen Sadir Japarovga borayinmi men ham? 80 so'm beradi. 80 so'm? Biz 357 so'm musorga pul beryapmiz. Bu kız bergen 30 bin, bu bergen 50 bin, men bergen 18 bin kilo. Bazar ээлери арендаларды ыксыз көтөрүп, соодагерлерге шарт түзүп берген эмес. Эгер алар соодагерлерге шарт түзбөсө, базарлар мамлекеттин пайдасына өтөт. Мындай маалыматты УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кара Суу базарына барганда айткан. Анда өлкөдөгү ири деп эсептелген базарларга шарт түзүлүп, соода түйүндөр куруларын, мамлекеттин карамагына өтсө, ижара баасы нормалдуу болорун айткан. Hiç kanday mençik eğeleri murda eğelep algan kevirleri 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, 5 hektardan eğelep algan kıyın bulgun baylar var. Bardığın tartipke salabız. Mıyzamının çekinde bardığın tartipke salabız. Al yerlerden bardığın mamleketine kaytarılat. Elge керектүү чоң-чоңундай соода борборлор түзүлөт. Ири базарлардан сырткары кичүү базарларда да тартиптин жоктугу, башаламандык жана өз билемдик көптөн бери Өзгөн районундагы базарда да токтобой келет. Мында Өзгөн тазалык плюс ишканасынын өкүлү делген Максат Канаттуу Жаран жана анын 2 шериги биргеликте базарда отурган соодагерлер менен бүгүнкү күнгө чейин чырдашып келишет. Биздин чыгармачыл топ барган учурда да Максаткан деп өзүн тааныштырган өкүл соодагерлерди оозго алгыс ыплас сөздөр менен тилдеп жатты. Анын бул жоругуна соодагерлер көнүп деле калгандай. Камера алдында да сөгүнгөнүн токтоткон жок. Кишиңчирип, мастанга окшоп өлөйүн деп калдым да эми. Жол көзүмө көрмөй. Bellerden akısın yegen, ustalar Boğumdan ıssığın jepsin, boğumdan ıssığın jepsin. Соодагерлердин айтымында базарда тазалыкка деп акча айына жана күнүнө кечиктирилбестен топтолот. Бирок таштандылар тазаланбайт жана иретсиз турарын бир оозун айтышты. Шыпырылган чыптырат. Өзүңүздүн алдыңызда шыпырып, мына мусорларыңызды мынтип салабыз. Мына караңыздар, мына шыпырып. Мына мерге карайт дейт, мына мусорубуз. 20 сомдон күнүгө алышат. 200дөн айына беребиз. Базар жакшы тазаланбайт. Шарт жок базарда. Мен ушу асыл базарда отурам, асыл сатам. Күнүнө 20 сомдон алышат. Айына 250дөн алышат. Ушу бирок бизден мусор чыкпайт. Кеңесинде мына жерлерде басалбай атабыз. Кеңирээк болсун, мына алсын. Ушу жакшы. Күнүнө сбор канча акча бересиз? 20 сом. 20 сом мен Ачыгын айтың. Ачык турасын айт. 50 сом беребиз. 50 сом берем. Тазалык үчүн күнүнө соодагерлерден Өзгөн тазалык плюс ишканасы тарабынан акча чогултулуп турат. Тазалык кызматкеринин бир өкүлү биздин чыгармачыл топту коштоп, көз алдыбызда айрым соодагерлерди мимикалык жаңсоо аркылуу коркутуп да үлгүрдү. Аларды караган соодагерлер камера алдында күнүнө топтогон акчанын баасын ар кандай сумма экенин айтышты. Өзгөн тазалык ишканасынын жетекчиси жана базар жетекчиси катары 2 чылбыр бир тизгинди кармаган Жеңишбек Маматкулов дүмүрчөктүн негизинде соодагерлердин күнүнө 10 сомдон топтолот деп билдирген. Бирок биз сурамжылоо жүргүзгөндө бир да соодагер дүмүрчөктү көрсөтө алган жок. 30 сом, 40 сом, har gün sodaga карап берип. Содага карбайсың бир тариф бар онда. Билбейм. Чынын айтың эже. Канча бересиз? Берген акчаңызды айт. 40 сом берем. Китанчаңыз барбы? Бүгүнкү китанчаңыз барбы? Бар эле. Бүгүн бермесиз? Мен Маматкул Жеңишбек Акимжанович. Мен мына тазалык плюс кылып, ЧП ишкана ачканыма 1-2 баштап ачканмын. Yok sizge 3 ay olmadı. Siz 2 gün verdiniz, правильно? Gülle verdim. 2 gün verdiniz. 3 ay vermediniz o. 1 ay bermedim apa. Aşın ayet tarihi. Men nima dedim hozir? Kamu da var. Sentyabrdan bergen. Hozir bermayapsan dedi, yo'q, beryapman dedim. Çek de покажи çek. Çek kızımga bergen Burası ekansiz. Çek доказательства берите. Burası invalidman diye de düşürüp koyamız. Интересно. Sen musurga 10 somdan beresiz? 80 so'm beradi. 80 so'm? Zam musurchi. Ay sayın. Zam musur. 357 so'm beramiz. 357?
Өзгөн тазалык плюс ишканасынын жетекчиси жана анын базардагы өкүлү делген жаран тууралуу жергиликтүү бийлик өкүлү кабардар. Ошого карабастан аларды тыйган, жоруксуз жүрүм туруму боюнча эч ким үн катпай келет. Жада калса алар соодагерлердин жеке өмүрүнө коркунуч туудуруп, коркутуп үркүтүүгө чейин алып келгенин айтып жатышты. Мына жерлерде кимдер келген, кандай кылган бардыгын билем. Коркутуу, үркүтүү мен эч кимден коркпойм. Бир Алладан корком. Алланын өкүмүнөн гана корком мен. Мен панданычы, мага салыбам көрүштү. Салышты. Аябай салышты магачы. Мына жерде видеолору бар, немелер, диктофондору бар, полный болгон. Бул жердечи, мага адам салышты, дагы салышат. Мен эч кимден коркпойм, бир Алладан корком. Өзгөн тазалык плюс ишканасы жаңыдан эле түптөлгөнүн жетекчиси айтат. Ал тазалык үчүн гана күнүнө 10-20 сомдон ашык каражат жыйнабаарын кошумчалады. Коррупцияга каршы күрөшүү максатында жетекчи болуп келгенин билдирди. Мен Маматулов Жеңишбек Акимжанович тазалык плюс кылып ЧП ишкана ачканыма 1-2 баштап ачканмын. Бул базар азыр 23 базаркомго бөлүнүп кеткен. Базардын бар жогу. Мен толку ушул зам мусорго гана пул алам базардан. 3 аялым бар, зам мусорго гана пул алат. 10 сомдон 20 сомдон ар бир месттен карап көрүп туруп алат. Зам эшини алат, ошо контейнерлерден алат. Ар биринен 250 сом, 200 сомдон алышат. 11 дворниктер бар. Кассир аялым бар. Өзгөн тазалык плюс ишканасы өзүнчө жеке ишкана болуп, Өзгөн тазалык муниципалдык ишканасынан бөлүнүп чыккан. Анын жеке ишкана экенин соодагерлер кабыл албай жатканын айтат. Өзгөн тазалык плюс ишканасы 4 гектар жерди тазалап турганы үчүн Өзгөн тазалык муниципалдык ишканасына айына 100 000 сом каражат төлөп турат. Учурда чуу жаратып жаткан жеке менчик Өзгөн тазалык плюс ишканасы 540 адамдан тазалык үчүн каражат алып турат. Анда 11 тазалык кызматкери, 3 каражат топтоочу кызматкер эмгектенет. Өзгөн тазалык плюс ишканасынын жетекчисинин орун басары Максаткан Дүйшөбаева өзүнө коюлган дооматтарды четке кагат. Ал өзүнө карата айтылып жаткан пикирлер жалган жала экенин, учурда базар чырын чыгаргандар анын мурдагы кесиптештери экенин айтып өттү. Мен 2017 жылы Өзгөн борбордук базарында пожар болгон. Ошо 2017 жылы 1-сентябрда ушул конторага мени сборщик контролер кылып, Шипилова Лена деген аял мени ишке алган. Ошол убактан бери ушул күнгө чейин ошо сборщик контролер болуп дагы иштеп келе жатам. Биз материалдарды даярдап жаткан учурда Максаткан Дүйшөбаева WhatsApp тиркемеси аркылуу кат жолдоп, акча үчүн жалданып барганыбызды жана башкалардын жеке абийирине шек келтирүүчү сөздөрдү жазып, же актанганын же даттанганын толук түшүндүрө албай убараланды. Канткен күндө да ири базарлардан сырткары кичүү базарларда мамлекет тарабынан көзөмөлдөнүп, баш аламандыктан арылууга тийиш.